Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29-июль 2025 жыл мен сиздерге мына ушундай өтө мыкты деңгээлде салынган, бардык шарты бар, келип эле жашай турган даяр эки кабаттуу чоң үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Бул жер Ак Тилек, Ак Бура 2 жаңы конушу, шаарга карайт, 40 гектардагы деп коет. Үйдүн жери 4 соток, кызыл китеби бар. Анан туугандар, бул жерде суу, свет, центральный канализация, прожектор, интернет, Wi-Fi бүт бардыгы келген, бар, бир эле газ жок. Бирок шаарга карайт бул жер келип калат газ деле. Жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн биринчи. Туугандар, эми сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Ак Тилектин круговойунда жайгашкан жанагы МПА заправкасын билесиздер. Ошонун артына өтсөңүздөр, мына асфальт көчөнү көрө аласыздар. Асфальт көчө менен мына жапалак тарапка бир аз эле түптүз жүргөнүңүздөрдө бул жагы сквер, нар жагы Мамыров көчө болуп калабы ошондо. Асфальт көчөдөн сиздер солго мына мен турган 10-чу көчөгө киресиздер. Түз жүрүп барсаңыздар көпүрө 40 гектарга өтө турган. Көпүрөдөн өтүп оңго бурулуп, анан мечиттин жанындагы 40 гектардын 7-чи көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үйдүн жери 4 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, бул жерде таза суу, свет, центральный канализация, прожектор, интернет, Wi-Fi бүт бардыгы бар. Бир эле газ жок, калган бардыгы бар. Бирок газ деле келип калат. Эң негизгиси центральный канализация бар экен. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай болуп калат. Мына төрт тарабы ограждение болгон, варата орнотулган, бардыгы сонун. Так, лайктан басып, дос таныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Квартирага дагы алмашы жолдору бар. Ошону эске алыңыздар. Жол болсо нак акчага деле сатып алсаңыздар болот экен. Ушул жерден өтө сонун болуп көрүнөт экен үй дагы. Забор менен тосулган, освещениялар болгон, варата орнотулган, освещенияларды көрүп атасыздар. И мына жакта кошумча кичинекей эшиги дагы бар. Ошол тараптан деле үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот, туугандар. Варатаны ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Үйдүн алдына брусчатка басылган, төрт тарап ограждение болгон. Керек болсо заборлордун дизайнын караңыздар, мына сырткы фасадтары өтө сонун болуп жасалган. Освещениялар бүт бардыгы жанат. Керек болсо мына камералары дагы бар, эске алыңыздар. И мына жагы жашыл зона, гүл, да бир башка нерселер дегесиздер. Үйгө кирип эле, варатадан кирип эле оң жакта карасаңыздар, мына жакта 2 кабаттуу 6 бөлмөдөн турган үйү. Таза 6 бөлмө чыгат. Санузел, холдорду кошуп койгондочу. Өтө сонун. Бир жума болуптур бүт көрүлгөнүнө. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашайсыздар. Кыла турган жери жок. Даяр үй, туугандар. Лайктан басып, дос таныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Эми үй издегендер көп. Тем более квартирага дагы алмашат экен. Так, бул жагы болсо өтө тарабы навес. Мына жагы болсо раковина, мангал, очок, самовар бүт бардыгы ушул жакта. Той топур кеңири өткөрө бересиздер. Бардыгы даярдалган. И мына жагы мини огород. Алмалар дегип койгон, уже чоңоюп калды берип. Жогору тарапта сыртка чыкканда и топкасы. Мына жактан кошумча эшиги дагы бар. Кухняга кирип чыга турган отдельно. Кыскасы сонун да сонун. Сонун да сонун. Мындай үй тарта эле келем. Эми туугандар, бул жерде жаңы үй. Азыр Ак Тилектен билесиздер, көбү 10 жыл, 20, 30 жыл жашаган үйлөрүн деле сатып атат. Бул жерде сиздер эске алып коюңуздар, жөнүн айттым. Жаңы үй, туугандар. Биринчи эси болосуздар. Көрдүңүздөрбү? Камераларды орнотуп койгон, лишний бир адам кире албайт. Кирсе дагы камерадан эле карап билип аласыздар. Так, 2 кабаттуу үй. Жалпы квадрат метри 172 квадрат метр. Өтө кең экен. И мына жакта подвал. Подвалдын бийиктиги деле жакшы, 2,5 метр. Анан туугандар, мына жакта кошумча эшиги көчө тараптан. Мына заборлорду караңыздар, Травертин. Бул мындай ылайчы ачып койсо деле, жууп койсоңуздар кайра эле ушундай таза болуп калат. Эске алыңыздар. Стяжка болгон, үйдүн артын караңыздар, жылтырап турат. Өтө мыкты деңгээлде салынган үйлөрдүн бири. Айнек терезелерин караңыздар, панорамный, туугандар. Анан подвал менен биринчи кабаттын ортосуна, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Эч кандай монолит болгон эмес. Только мощный плиталарды колдонгонбуз деп эсим маалымат берди. Так, азыр киргенде мына жер прихожка болот. Шкаф жасайсыздар. Бул жерди мен прихожка деп атаймын. Анан дагы бир өзгөчө жери, биринчи кабат, экинчи кабат, теплый пол. Бардыгы, туугандар. Эске алыңыздар. Так, киргениңиздерде ушундай холл, өтө сонун экен. Бул жагы болсо ТВ зона, бул жак эшик, бул жак болсо лестница менен экинчи кабатка чыгасыздар. Бул жак спальня, санузел, кухня, мына жак зал. Чоң комнатадан баштап эле жүрүңүздөр. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турат. Караңыздар, таптаза. Биринчи эси болосуздар, өтө сонун экен. Лайктан басыңыздар. Ушундай сонун үйгө лайк баспасаңыздар, анан кандай үйгө лайк басасыздар? Бизге да ушундай үйлөр насип этсин деген ниетте лайктан басып коюңуздар, туугандар. Бүт бардыгы даяр. Кухонный гарнитур эле орнотосуздар. Мына жагы болсо кошумча сырт тараптан эшик. Анан туугандар, теплый пол дедим го, биринчи, экинчи кабат. Ушул жерден башкарып турасыздар. Калган комнатаңыздарды ушул жерден жандырып өчүрүп турасыздар. Так. Эми жүрүңүздөр.
чоң аристондор, сенсорный күзгү, раковина, душевой кабина дегендей. Сондай. Bunday uyda жашагың эле келет да. Мындай только жашагың келет. Бул жактан чыгабыз, кладовка болот ал жагы. Так, бул жак болсо экинчи кабаттын холу. Экинчи кабаттагы толугу менен бүт бардыгы теплый пол, эске алыңыздар. И мына экинчи кабаттын деле планировкасы окшош. Жанагы эле зал, гостиный дегендей, Анан бул жерде пустой жерлердин баалары деле кымбат балдар. Пустой жер алып өзүм үй салсам арзан болот дегендер да чыгат, комментарийде жазышат. Мына караңыздар. Бул жерде жердин өзү эле кымбат балдар. Аны эми үй салыш керек, уста багыш керек, уста акы, убакыт кетет, нерв кетет. Кыйын негизинен. Аз квартираны ремонт кылам деп ошон үчүн нерв болуп кетесиң. Бул жерде целый үй тургузуш керек. Так, бул жерде спальныйдын отдельно өзүнүн санузели. Айнектер панорамный, после обеда күн тиет. Кыскасы бул жагы ошондо спальня болду. Эми туугандар, кыска эле көргөзө берейин. Сиздер деле көрүп кетесиздер да, телефон деле иш бүтүп калбайт. Телефонду бүтүрө турган үй эмес мындай айтканда. Ал жакта деле ушундай отдельно өзүнүн санузели бар. И мына жак детский, эми карап көрөсүздөр, каалагандай кылып бүтүрө бересиздер да. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим. Көрдүңүздөр, Сон. Эми жүрүңүздөр. Эми бул жер түшүнүктүү болуп турат, бак, жашыл зона дегендей. Мына көрүп атасыздар, кафель сыяктуу. Мына лестница менен жана кухняга чыгып кире турган эшик. Анан туугандар, бул жерде Акбура 2де суу, свет, центральный канализация бардыгы бар. Анан ээси ушундай кошумча септик деле туташтырып койгон. Бирок азыр бардыгы центральный канализацияга уланган. Бул жакта ошо запасный кылып эле жасап коюптур. А так душ, бүт бардык жактагы суулар центральный канализацияга уланган, ошол жака чыгып кете берет. Бул жак сыртка жаткан. Анан мына турбаларды көрүп атасыздарбы? Бул центральный канализация уланган экен. Бул жака кадимкидей жанагындай унитазды коюп, бул жакта мындай жабып койсоңуздар деле болот. Менче центральныйга эле улап койгонуңуздар жакшы, даяр экен. Үйдүн алдында мындай таза, жыттанбай жашына турат. Эске алыңыздар. Мына турбалар бүт бардыгы ошо сырт тарапта центральный канализацияга уланган. Ушундай. Анан бул эмне, бул жак дей турган болсоңуздар, топка. Умный печка даяр, бүт бардыгы туташтырылган. Печканын деле кереги жок дейт, сөйткөндө үйдө теплый пол бар. Ошо менен эле жылып калат экен. Кааласаңыздар умный печкасын деле орнотуп коюптур. Үйдө жылытып бересиздер. Умный печканы билесиздер эми? Бир кап көмүр салып койсоңуз, 24 саат карабай деле койсоңуз болот да, мисалы. Өзү күйүп, өзү бир температураны кармап үйдө жылытып берет. Тотосоңуз токтоп калат дегендей. Ошол. Эмне маалымат берейин. Эми баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, $210,000 бааланды үй. Анан кеми бар. Чалып содулашасыздар, келесиздер. Квартирага дагы алмашат. Эсим номер экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, өзү менен сүйлөшүңүздөр.